Эки уна алтын куру үчүн кыл чайнашкан 1000 улакчы. Ноокаттык ишкерден аламан улагы. Ноокатта жеке ишкер уулуна сүннөт той берип, 1000ге чукул адамдын катышуусунда аламан улак өткөрдү. Оштун Ноокат районуна караштуу Караташ айылында жеке ишкер Жоомарт Акжолуу уулу 1000ге чукул улакчынын катышуусунда аламан улак өткөрдү. Мелдеште соорунга байгеге 40 кой, 25 тай, 10 төө, 2 уна жана көк бөөрүнүн алтын куру коюлган. Бул маалыматты Спутник Кыргызстан агенттигине той ээси өзү тастыктап берди. 43 жаштагы жеке ишкер 6-7 январ күндөрү туулуп өскөн жерине барып баласына сүннөт той өткөргөнүн айтты. Бир уул, 3 кызым бар. Ошол уулумдун сүннөт тоюн туулган жериме барып өткөрүп элден бата алайын дедим. Баш байгеге улакчылардын чемпиондук титулу катары болсун деп алтын кур жасаттык. Өзүм учурда жеке ишкерлик менен алектенем. Бишкекте бир нече фабрикам бар. Кийим кечелерди тиктирип Россияга жөнөтүп иштейм, деди Акжолуу уулу. Ал эми Мелдештин калысы Абдыкалим Карымшаковдун айтымында баш байгеге коюлган алтын курга 32 жаштагы Караташ айылынын балбаны Дурус Тургунбаев ээ болгон. Ал эми Volkswagen Golf 2 унаасын ушул эле айылдык 60 жаштагы Абдилазиз балбан аттуу улакчы алса, экинчи Deo Nubira 2 машинасын анын кичи уулу Нурсейит Жапаров утуп алган. Аламан улакта 1000ге чукул улакчы күч сынашты. Кыргызстандын аймактарынан сырткары Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан жана Кытайдан да коноктор келишти. Оюн 2 күнгө уланып, алыс жактан келгендер 33 үйгө конок болушту, деди Карымшаков. Кыргызстандагы тажрыйбалуу спорт журналисттеринин бири Көкбөрү оюндары боюнча комментатор Табылды Асыгалиев аламан улактын эрежелерин төмөндөгүчө түшүндүрдү. Аламан улак эзелтеден келе жаткан улуттук оюндардын бири. Анда улак жана торпок тартылат. Мелдештин бирдиктүү эрежелери каралган эмес. Ортого ташталган улакты жерден эңип, топту жиреп чыгып, белгиленген жерге алып барып таштаган оюнчуга байге берилет. Алдын ала оюндун калысы эмне байгеге кайсы убакта кайсы жерге таштоо керектигин айтат. Айрым учурда улакты бирөөгө ашырып берип та соорун алышат. Мисалы алыстан келген конокторго улак тийсин деп ага ашырып берүү үчүн соорун коюлат. Эл эгин жыйнап, малын корого киргизгенден кийин кыш мезгилинде улак тартып ойногон. Айылдагы тойлор улак тартыш менен коштолуп келген. Балалуу болгондо сүннөткө отургузганда ойнолгон. Учурда аламан улак Кыргызстандын түштүк регионунда көп ойнолуп келет. Айыл болуп шерине сыяктуу бири-бирине өткөрүп да ойноп жатканы белгилүү. Булак Спутник KG.